Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. 2 жыл мурун айтканы азыркы кырдаалга дал келип, Текебаевдин көрөгөчтүгүнө дагы бир жолу саясатчылар таң беришүүдө. Атамбаевдин кыялы ишке ашпай элден чыгып калдыбы? 2 күндөн кийин өтө турган курултай катышуучуларына абактагы саясатчы Текебаев кайрылуу жолдоду. Ал коомдук саясий күчтөргө эмне айтты? Кыш башталбай жатып жылуулук аварияга учурады. Чыгыш 5 кичи районунда бүгүн жылуулук токтотулду. 24 ноябрда Бишкекте өтө турган коомдук саясий күчтөрдүн курултайын утурлай, камактагы саясатчы Өмүрбек Текебаев тууралуу түрмөдөн кат деген китеп чыкты. Китепте Текебаевдин акыркы 1 жыл ичинде Азия Ньюс гезитине адвокат Таалайгүл Токтакунова аркылуу берген маектери, ар кандай маселелер боюнча пикирлери жана ал тууралуу айрым макалалар топтолгон. Абакта жатса дагы коомдо болуп жаткан окуяларга көңүл кош карабай, мүмкүнчүлүгүнө жараша актуалдуу маселелер боюнча пикирин билдирип, маек берип турду. Алар Азия Ньюс басылмасына сандан санга жарыяланууда. Китептин алгачкы бетинде саясатчынын курултай катышуучуларына кайрылуусу жарыяланган. Чакан жыйнакты түзгөн журналист Динар Турдугулова баш сөзүндө саясатчы Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев дагы азыр эркиндикте болсо бул курултайга сөзсүз катышмак экендигин белгилеп, анын маанилүү маектери курултай катышуучуларына кызыктуу болот деген ойдо аны сунуштап жаткандыгын айтат. Китеп курултай катышуучуларына эле эмес, окурмандардын кеңири чөйрөсүнө арналат. Абактагы Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев 24 ноябрда өтө турган Кыргызстан кечээ бүгүн эртең деп аталган курултайдын катышуучуларына кайрылуу жолдоду. Ал кайрылуусунда Текебаев Кыргызстанда болгон бардык тарыхый өзгөрүүлөр, ошонун ичинде 2 жолку элдик революциянын башында элдик курултай тургандыгын белгилеп, курултай Кыргызстандагы прогрессивдүү, патриоттук, коомдук саясий күчтөрдү, активдүү позициясы бар жарандарды бириктирген маанилүү, таасирдүү институт катары таанылып, калыптанып калды. Курултай элдин пикирин жыйнаган, багыттаган, калыптаган жана легитимдештирген институт, элди шерденткен, мобилизациялаган, уюштурган күч болуп калды. Ошондуктан Кыргызстандагы абдан маанилүү окуялар, эки элдик революция болушуна элдик курултайдын ролу абдан зор болгон деп айткан. Ошондой эле Текебаев өзүнүн кайрылуусунда курултайдын аталышына маани берип, символикалуу коюлгандыгын алкады. Курултай өзүнө тагылган тарыхый миссияны аткарат деп ишенем деп курултайдын ишине ийгилик каалады. Урматтуу курултайдын катышуучулары, урматтуу мекендештер, мындан 4-5 жыл мурун КМШ өлкөлөрүндө социологиялык сурамжылоо болуп, сиз өз өлкөңүздөгү ситуацияга таасир эте аласызбы деп өлкөлөрдүн жарандарына кайрылышкан. Кыргызстанда суралган адамдардын 60%-дан ашыгы мен өз өлкөмдөгү ситуацияга таасир эте алам деп жооп беришкен. Казакстан менен Россияда андай адамдар 20%га жеткен эмес. Казакстан менен Россияда биз майда адамбыз, жогорку жактагылар чоңдор чечет деп жооп беришкен. Кечээ эле бир советтик өлкөдө болуп, бирдей ой жүгүрткөн адамдар элек. Кыска убакта адамдардын мүнөзү, алардын ишеними, демек алардын сапаты ээлеп, кескин айырмаланган өлкөлөр пайда болду. Кыргызстанда биздин жарандарда жаңы мүнөз калыптана баштады. Ал мүнөз өзүн баркын билген, намыстуу, өз тагдырым колумда деп өзү үчүн, мамлекет үчүн жоопкерчилик ала билген өлкөнүн кожоюндары пайда боло баштаганын көргөзөт. Мүнөз бул тагдыр дегендей, мындай эл менен Кыргызстанды жаркын, чоң келечек күтүп отурат. Бул жаңы мүнөз бир күндө калыптанган жок. Акыркы 25 жылда Кыргызстанда татаал, оомал төкмөл чоң саясий окуялар болду. Биз жеңиштерге, жоготууларга, кубанычтарга, өкүнүчтөргө кириптер болдук. 2 жолу элдик революция болду. Революциядан кийинки эйфорияны да көрдүк. Бир топ жыл өткөндөн кийин өкүнүү, көңүл калуулар да болду.
Мына ушулардын баары кыргыз элине бир кылымдык тажрыйба берди. Бул тарыхый тажрыйба нефти, газ, алтындан кем эмес улуттук байлык ресурс. Курултайдын күн тартиби Кыргызстан кече, бүгүн, эртең деп абдан символикалуу коюлуптур. Кече дегенибиз биздин окуяларга бай, баатырдык тарыхыбыз. Биз андан сабак гана албастан сыймыктана турган тарыхыбыз. Бүгүн дегенибиз биз тарыхка баа берип, анын жыйынтыгында бүгүнкү күндүн проблемасын аныктап, бүгүнкү күндүн диагнозун так коюп, өлкөнүн андан ары өнүгүп кетүү багыттарын аныкташыбыз керек. Эгер биз максатты туура койсок, приоритеттерди туура белгилесек, анда биздин эртеңибиз бар. Курултай өзүнө тагылган тарыхый миссияны аткарат деп ишенем. Кыргызстанда күчтүү жарандык коом бар. Жарандык коомдун эң таанымал, эң таасирдүү институту бул Курултай. Кыргызстанда болгон баардык тарыхый өзгөрүүлөр, ошонун ичинде эки жолку элдик революциянын башында элдик Курултай турган. Курултай Кыргызстандагы прогрессивдүү патриоттук коомдук саясий күчтөрдү, активдүү позициясы бар жарандарды бириктирген маанилүү, таасирдүү институт катары таанылып, калыптанып калды. Курултай элдин пикирин жыйнаган, багыттаган, калыптаган жана легитимдештирген институт болуп калды. Курултай элди шерденткен, мобилизациялаган, уюштурган күч болуп калды. Ошондуктан Кыргызстандагы абдан маанилүү окуялар, эки элдик революция болушуна элдик Курултайдын ролу абдан зор болгон. Урматтуу Курултай катышуучулары, бүгүн сиздер өлкөнүн эртеңин аныктаганга реалдуу шансыңыздар бар. Курултайдын ишине ийгилик каалайм. Өмүрбек Текебаев, Атамекен социалисттик саясий партиясынын лидери. Парламенттин бүгүнкү жыйынында Атамекен фракциясынын депутаты Наталья Никитенко мурдагы президент Алмазбек Атамбаевка курулган дачанын мыйзамдуулугун текшерип чыгыш керек экендигин айтты. Депутаттын айтымында Бишкек архитектура башкармалыгы Атамбаевка дача куруш үчүн уруксаат берүүчү кагаздарды бербеген. Мындан тышкары мамлекеттик архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба агенттиги тиешелүү экспертиза жүргүзгөн эмес. Никитенко жарандардын суранычынын негизинде өкмөттөн стратегиялык объектилердин курулушу үчүн документтерди алуунун тартибин, эмнеге мыйзамга ылайык экспертиза жүргүзүлбөгөнү тууралуу толук маалымат берүүнү суранды. Белгилей кетсек, Атамбаев резиденцияга жаңы үй салдыртканын былтыр массалык маалымат каражаттары жазышкан. Кийин президенттин иш башкармалыгы муну тастыктап, курулушка 89,3 миллион сом кеткенин, анын 77,8 миллион сомун Атамбаев өз эсебинен чыгаргандыгын билдирген. Үйдүн аянты 301,8 чарчы метр. Атамбаев мындан тышкары президент болуп турган 2016 жылы Бишкектин түштүк тарабындагы Койташ айылына жакын жерге хан сарай салганы маалым болгон. Бирок бул 2008 жылы Бакиевтер мыйзамсыз менчиктештирип, 2010 жылдагы апрель окуясынан кийин мамлекетке алынган жер экендиги айтылган. Первое. Ко мне обратились граждане. Общественный фонд «Наше право», которые получили ответы на свои запросы в части того, что Бишкекская главархитектура не давала разрешительные документы на строительство дачи для экс-президента Атамбаева. Более того, Госстрой не проводил определенную экспертизу. Я хотела бы на основе обращения граждан адресовать устные запросы. Прошу предоставить мне полную информацию, какой порядок оформления документов существует для стратегических объектов. Почему не была проведена соответствующая законодательству экспертиза ни Бишкек главархитектуры, ни Госстроя по данному объекту? Это первое. Алмазбек Атамбаевтын Кыргызстанды кызматтан кеткен соңдагы Койташка жатып алып башкаруу планы ойрон болду. Ал мындай максаты болгонун жашырбайт делекен. Жакында берген маегинде Жээнбеков менин жолумду улабай башка жолго түштү деп билдирди. Ал эми Сооронбай Жээнбеков Атамбаев аны башкаргысы келгендигин ачык айтты. Бирок Атамбаевтын президенттиктен кеткен соңдагы мамлекетти башкаруу ою бардыгын Өмүрбек Текебаев 2,5 жыл мурун эле айткан эле. Кененирээк алдыдагы сюжет. Президент Сооронбай Жээнбеков кызматка киришкенинин 1 жылдыгын утурлай 24 кж агенттигине маек берди. Маегинде Сооронбай Жээнбеков экс-президент Алмазбек Атамбаев аны президент кылып коюп, үчүнчү күчтөр аркылуу башкаргысы келгенин, бул ага абийир алып келбестигин айтып, Атамбаевдин ниетин жарыялады.
Ооба, биз узак убакыт бою партиялаш жана үзөңгүлөш болгонбуз. Бирок ал үчүнчү кишилер аркылуу мени жетелеме, жетекчи кылгысы келгени, менин аракеттеримди башкарып турусу келгени, адам катары да, президент катары да, партиялаш катары да абийир алып келбейт. Мага анын бул аракеттери таптакыр түшүнүксүз болчу. Ал мени досум, партиялашым деп көп айтат, бирок чыныгы достор андай кылбайт. Бир нече күн өткөндөн кийин Апрель каналына Алмазбек Атамбаев кенен маек куруп, президент Сооронбай Жээнбековду, иниси Асылбек Жээнбековду, байкеси Жусуп Жээнбековду кызматтан кызматка көтөрүп, мен калкалап жүрдүм. Эт менен челдин ортосунда жүргөн губернаторлуктан президенттикке чейин жетелеп келип алып келип койдум. Ал менин жолумду улайм деп убада берди эле, бирок башка жолго түшүп кетти деп, кой ташта жатып Жээнбековду Кыргызстанды башкаргысы келгендигин жашыра албай айтып койду. Я думаю, во время предвыборной агитации просто людей он обманывал. Сегодня он идет путем Бакиевых. Я это открыто говорю, путем Бакиевых. Больше того, 29 марта я сказал ему, я вот говорю, гляжу на тебя, но вижу будущего Бакиева. Такой был разговор. И сегодня он реально не идет моим путем, он идет путем Бакиевых. Депутат Жанар Акаев экс-президенти маегинен соң Алмазбек Атамбаев Кыргызстанды кой ташта жатып алып башкаруу планын куруп, бирок тилеги ишке ашпай, курган конструкциясы ойрон болгондугун айтты. Бул Атамбаевдин да таарынычка толгон маегин мен толугу менен көрүп чыктым. Атамбаев мырза, мен бул конституцияны өзгөрткөн да, референдум аркылуу конституцияны өзгөрткөн. Анан ал киши жеке оюнда өзүм адамы президент коем. Эгер өзүмün мураскерим өтпөй калган кырдаал болсо, анда мен парламенттеги партиям аркылуу өкмөттү курап туруп, мен ошол күчтүү премьер кылам дагы, ошол премьер-министр менен Кыргызстанды кой ташта жатып алып башкара берем деген саясатты планы болгону бул баарыбызга жашыруун эмес. Анын азыр ошондой ойлору ойрон болду. Мындан 2 жыл мурун Алмазбек Атамбаев конституцияга өзгөртүү киргизип жатканда эле Өмүрбек Текебаев Атамбаев арашанда жатып алып Кыргызстанды башкаргысы келип жатат деп көз ачыктык кылган экен. Мен Атамбаев Кыргыз Качинский болгон атат деп айтып атам. Качинский ким? Польшада Качинский деген негиз саясатчылар болгон. Бирөөсү авиакатастрофадан өлдү президент. Анын бир тууганы Польшада азыр диктатор. Европа аны экинчи Путин деп жаман көрүп атышат. Бирок анын бийлиги кандай десең, бийлиги жок экен. Президент эмес, премьер эмес. Ал болгону партиянын төрагасы. Партиясы утуп алган өзүнүн адамдарын кызматка коюп, Польшаны былк эттирбей башкарып атат. Эгерде бүгүнкү конституция өтүп, бүгүнкү адамдар ордунда отурган болсо, Атамбаев президент болушунун кереги жок. Ал арашанда жан баштап жатып алып башкарат. Жалал-Абад шаарындагы номер 21 учкун балдар бакчасындагы окуядан кийин тарбиячы жана видеону тарткан анын жардамчысы жумуштан бошотулду. Бул тууралуу Жалал-Абад шаардык билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Ырысбек Калчаев билдирди. Анын айтымында наристе кыз баланы сабаган тарбиячы ал жерде 5 жылдан бери иштечү. Ал эми жардамчысы жумушка киргенине 3 ай болгон. Жергиликтүү билим берүү башкармалыгы окуяны бүгүн интернетке тараган видеодон улам билишкен. Ошол замат тергөө иштери башталып, чаралар көрүлгөндүгү айтылды. Белгилей кетсек, бала бакчалардын биринде тарбиячы баланы башка уруп, мал менен салыштырып, дагы башка баланы уруп жатканы тууралуу видео интернетке тарады. Видеону жардамчысы тарткан деген бүтүм чыгарылды. Окуядан кийин баланын ата-энеси тарбиячынын үстүнөн милицияга арыз жазган. Ал боюнча кылмыш иши козголду. Бала бакчанын жетекчилигине болсо сөгүш берилди деп айтылат маалыматта. Бала бакчадагы окуя бүгүн парламентте дагы көтөрүлдү. Депутат Зулпукаров чара көрүүнү тапшырды. Райондор, районолор, гаронолор, жеке менчик, жалпы мамлекеттик балдар бакчасын бүгүнкү абалын текшерип чыкса, анан кийин колдон келе турган болсо, ошол балдар бакчасына камераларды коюш керек сөзсүз. Ата-энелер, ушул тарбиячылар балдарыбызга туура, жакшы ушул мамиле кылыш керек. Өтө орой болуп калыптыр, мындай жүрөгүң ыйлай турган бир көрүнүштү чыгарыптыр да. Ошого карап койсоңуздар. Рахмат. УКМК Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашевдин орус жарандыгы бар деген маалыматтардын чын төгүнүн териштирет. Бул тууралуу УКМКнын атайын өкүлү Рахат Сулайманов билдирди.
Буга чейин мэр Сарыбашевдин орус жарандыгы бар экени тууралуу маалымат интернетке тараган. Бүгүн парламент жыйынында дагы көтөрүлүп, кош жарандыгын текшерүү сунушталды. Ага уда Ош шаардык мэриясынын басма-сөз катчысы Азамат Абсаттаров мэр Орусиянын жарандыгын алган эмес деп билдирди. Таалайбек Сарыбашев быйыл 18 июлда Ош шаарынын мэрлигине жалгыз талапкер болуп көрсөтүлүп шайланган. Ага чейин ал 2012 жылдын декабрынан тартып өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарымдуу өкүлү болуп иштеген. Губернатор болуп турганда анын техникумду бүткөндүгүн ырастаган диплому жасалмай экендиги тууралуу массалык маалымат каражаттары жазып чыгышкан эле. Ысык көлдө мал уурулукка шектелип басынып алган 18 жаштагы Эрмек Касымовдун өлүмү боюнча 3 милиция кызматкерине кылмыш иши козголду. Бул тууралуу укук коргоочу Камил Рузиев кабарлады. Анын айтымында кылмыш иши облустук прокуратура тарабынан козголуп, 5 милиция кызматкери жумуштан бошотулган. Баланын өлүмү боюнча Ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин буйругу чыгып, Ысык көл милициясынын 17 кызматкерине чара көрүлгөн. Ак Суу райондук прокурорунун орун басары Уланбек Сулайманов дагы бул факты боюнча кылмыш иши козголгондугун билдирди. Эске салсак, 22 октябрь күнү Ысык көл облусунда мал уурулукка шектелген Бөрүбаш айылынын 18 жаштагы Эрмек Касымов аттуу тургуну айыл четиндеги даракка асынып каза болгон. Атасы Нурлан Асанбеков уулунун өлүмүнө милиция кызматкерлеринин кыйноого алганы түрткү болгондугун айтып, милицияга мыйзамдуу чара көрүлүшүн талап кылып, президентке видео кайрылуу жолдогон. Ал эми Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы маркум айыл тургунунун 3 коюн уурдап, 12 000 сомго сатып жибергенин жана ал акчага сүйлөшкөн кызынын туулган күнүнө белекке телефон сатып бергендигин билдирген. Ошо 3 милиционер баламды кыйноо менен аябай өлтүрүшкөн. Бала башына пакет кийгизип, колунан наручник тагып алып, баклажкага суу куюп, ошо баклажка менен соккулашып, таманына соккулап аябай кыйнашкан. 15-нен баштап 22-сине чейин ушу сокку, зомбулуктарды аябай катуу көрсөтүшүп, ошосуна чыдабай балам каза болду. Ошо 3 милиционер менден акча сурап, баламдан дагы акча талап кылып, 70 000 сом алып келесиң, 70 000 сом алып келбесең, чөнтөгүңөн аша салсак дагы сени мойнуңа алдырабыз деп аябай кыйнашкан. Вечерний Бишкек басма үйүнүн кожоюну Александр Рябушкин кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги кабарлады. Милициянын маалыматына ылайык, акционердин арызынын негизинде Вечерний Бишкек басма үйү текшерилип, жетекчилиги мыйзам бузгандыгы аныкталды. 2016 жылы шаардык сот Вечерний Бишкек басма үйүн, Вечерний Бишкек гезитинин редакциясын, vb.kg интернет сайтын, Жаңы Агым гезитинин редакциясын, Рубикон рекламалык фирмасын аброюма шек келтирди деген доогер Эркин Мамбеталиевдин пайдасына 1 миллион сом төлөп берүү жөнүндө чечим чыгарган. 2015 жылдын август айында Сверлов райондук соту Вечерний Бишкек басма үйүн Икрам Илмияновго 1 миллион сом төлөп берүүгө милдеттендирген. Тергөөнүн маалыматында 2016 жылы 21 октябрда Вечерний Бишкек басма үйүнүн директору Божокеев Рябушкин менен кызмат абалындагы укугунан пайдаланып Эркин Мамбеталиевге 1 миллион сомду акционерлердин кызыкчылыгына каршы аракет менен төлөп беришкен. Ошол эле күнү Вечерний Бишкек басма үйүнүн кассасынан чыгаша ордери менен Мамбеталиевге 1 миллион сомду накталай санап беришкен. Божокоев менен Рябушкин бул аракеттери менен компанияга материалдык ири зыян келтиришкендигин аныкталган. Учурда тергөө башталды деп айтылат маалыматта. Бишкек шаарында ар кандай компаниялардын кеңселерин тоногон деген шек менен 5 киши кармалды. Шаардык милициянын маалыматында Бишкектеги жеке менчик ишканалардын биринин жетекчиси арыз менен кайрылган. Арызда 13 ноябрь түнү ал ишкананын кеңсесине белгисиз кишилер кирип, 500 000 сомдон ашык акчасын, мөөрүн, керектүү документтерди карактап кеткени жазылган. Окуя боюнча иш козголуп, кылмышкерлерге издөө жарыяланган. Ал эми 18 ноябрь түнү насыя берүүчү компанияны карактоо учурунда 5 киши колго түшүп, милициянын маалыматында алардын жогорудагы кылмышка тиешеси бар экендиги аныкталган. Учурда шектүүлөр 2 айга камалып, тергөө башталды. Жогорку кеңештин имаратынын алдында бир жумадан бери күн сайын митинг өтүп, катышуучулар президент Сооронбай Жээнбековдун кабыл алуусун талап кылып жатышат. Жарандардын колундагы плакаттарда сотторго болгон нааразычылык жазылган.
Алар өлкө башчысынан сот системасындагы башаламандыкты токтотууну суранышууда. Митингчилер ак үй алдына күн сайын таңкы саат 7ден баштап чыгып жатышкандыгын айтышты. Алардын саны 10дон ашат, арасында улгайып калгандар дагы бар. Алар бир жумадан бери өлкө башчынын чакыруусун күтүп отурушкандыгын айтышат. Айтымдарында президенттик аппараттан бирөө чыгып, алардын үнүн өлкө башчысына жеткирүүнү убадалаган. Бирок жыйынтык жок. Ошондуктан президент жеке өзү кабыл алуусун талап кылып жатабыз. Бардык далилдөөчү кагаздар колубузда дешет алар. Бүгүн авариядан улам Бишкектин чыгыш 5 киши районундагы айрым үйлөргө жылуулук берүү токтотулду. Бул тууралуу Бишкек жылуулук тармагы ачык акционердик коомунун басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, чыгыш 5 киши районундагы үйлөргө жылуулук өткөрүүчү түтүктөр жарылган. Мунун кесепетинен кичи райондогу 15 көп кабаттуу үйгө жылуулук жана ысык суу берилүү токтотулду. Азыркы учурда оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп жатат. Кечке чейин ысык суу жана жылуулук бериле баштайт, деди басма сөз катчы. Москвада курулуп жаткан соода борборунда оор түтүктөр кулап мигранттарды басып калды. Бул тууралуу орусиялык басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык, соода борборунун курулушунда КМШ өлкөлөрүнөн келген мигранттар иштеп жаткан жерде оор түтүк кулап кеткен. Окуянын кесепетинен 2 адам жаракат алып, бирөө көз жумган. Күбөлөрдүн айтымында жабыркагандардын арасында бирөөнүн буту жулунуп кеткен. Азырынча жабырлануучулардын абалы жана алар кайсы өлкөнүн жарандары экендиги тууралуу маалымат жок. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына ылайык, жабыркагандардын арасында кыргыз жарандары бар же жок экендиги белгисиз. Азыркы тапта окуя боюнча териштирүү иштери жүрүп жатат. Бүгүн Бишкек шаарындагы Ала Тоо борбордук аянтында жаңы жылдык балатыны орнотуу иштери башталды. Бул тууралуу Бишкек мэриясынын басма сөз кызматы кабарлады. Бүгүн балатынын каркасы орнотулду. Ал эми балатынын узундугу канча метр, ал кандай кооздолот жана ага канча акча каражат сарпталарын мэриянын атайын чогулушунан кийин билүүгө болот. Чогулуш ушул апта соңуна чейин өтмөкчү. Айта кетсек, былтыр өлкөнүн негизги балатысын орнотуу иштери 5 декабрда башталган. Анда балатынын узундугу 25 метрге жетип, аны кооздоо үчүн жалпы 1 миллион 200 миң сом сарпталган. Коротулган сумма коомчулукта талаштуу пикирлерди жараткан. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.